жана айымдар өткөн көчөкү оюнда аябагандай кызыктуу оюн болду. Мыктылар өздөрү эле иргелишти. Ал эми бүгүн болсо жалаң футболдун каймактары ойношот окшойт. Жеңишке бир гана кадам калды. Кечке чейин ким жеңип тайды, ким эңип кетерин байкайбыз. Бирок тай менен гана чектелбестен дагы жакшынакай белектерибиз алдыда күтөт. Ал эми бүгүнкү салтанаттуу спорт майданында ушул таңкы эртеменки 10-до баштап жатып, сиздерге жакшынакай маанай кала бүгүнкү ушул жакта оюнубуз кызыктуу болот деп ишенебиз. Ал эми алгач оюнга чыга турган командаларга кезекти берсек, бул албетте көчөгү күндүн биринчи оюнда жеңген Билайн курама командасын, ошондой эле Дасмия командасын дүркүрөгөн гол чабуулар менен тосуп алабыз. Аны эмесе барыңыздарга жакшынакай маанай калап, ушул күндө бардыңыздар. Эс алып кетиңиздер, жакшы оюн көрүп келиңиздер деп биз тилектешпиз. Экинчи күндүк супер футболду белгилүү спорт баяндамачы Кубан Атабеков өзүнүн шуруда тизилген сөздөрү менен оюнду ого бетер кызытып, кызыктуу баяндап жатты. Корпорациясы менен Тамашоо командасы кез келет. Ал эми тамашоочу Зияш ага жардамчы болуп, маал-маал менен көрүүчүлөрдү, оюнчуларды тамашалуу сөздөр менен күлдүрүп жатты. Көк майсаң үстүнө чейрек финалдык беттеш үчүн эки бири-бирине шай келген жааттар чыгып отурат. Топ сары түстөгү кийимчен Билайн тараптын көзөмөлүндө. Ал эми алардын күжүрмөн курамы 10-чу катар санындагы Балыкчиев автандилди чалып жыгышкандыгы үчүн эми ортодогу калыс айып белгисин белгилеп оюн андан ары уланууда. Байкалгандай ортодогу калыс офсайд абалын белгилеп, эми топ кайрадан Дасмия тарапта калмакчы. Биринчи чейрек финалдык таймаш уткан жамаат түз эле жарым финалга чыгат. Ал эми финалдык жана 3-чү орун үчүн болгон оюндар күнү бүгүн бүткөн түргө келтирилерин дагы биз баса белгилеп кетебиз. Оюн дале болсо 0-0 тейди. Топту эми гана Дасмия тарап өз көзөмөлүнө алгандай таасир калтырууда. Анткени менен эки тарап тең, ортосу жок ат коюулары менен көзгө тартылууда. Оюнга өзлөрүнүн түз боёгун кошушууда. Эмне болуп кетти? Биз көргөндөй Дасмиянын коргоочусу Аскар Дүйшөнбеков тараптан айып аянтчасында оюн эрежеси бузулду. Сары айып кагазы дагы дал ушул каршылашым чалып жыккандыгы үчүн көрсөтүлүп, эми 11 кадамдык чекиттен 23-чү катар санындагы Билайндын Улукбек Айбеков аттуу оюнчусу өз бактысын сынап көрөт. Ооба, бара келди. Улукбек Айбеков, байкадыңыздарбы? Күчкө салбастан чеберчиликке салуу менен чаарала топту дарбаза торуна чулгап кое алыптыр. Бул эми чоң чеберчилик менен жүзөгө ашырылды. Муну эми мактабаска дагы чарабыз жок. Ошентип эсеп тактасындагы сандык өзгөрүү жаратылып, 1-0 эсебинде сары түстөгү кийимчен Билайн командасы астыга чыгып олтурат. Кайрадан кыйыктатып чыгарылып берилген топ ошол эле Эрлан Актаевка ыролонгон. Азыр эми биз ортосу жок, арыдан бери ат коюуларга ортоктош болуудабыз. Дасмиянын эсепти теңөөгө болгон көксөөсү аябагандай күч. Кайрадан топ Билайндын айып аянтчасында. Байкадыңыздарбы? Дасмиянын
Кыздары дагы жигиттерине өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп аябагандай чоң жардам берүүдө. Түрө кирип барууда 1 эмес 4 оюнчуну жазгырып өтүп, өнөктөшүнө чыгарылып берилген топ жыйынтыгында дарбаза торуна чулганып олтурат. Бул жерде Автандилдин ат көтөргүч аракети бар. Муну белгилебей кое албайбыз. Ал эми бул чабуулду бүткөн түргө Командар Алиев аттуу жигитибиз эсепти 2-0-гө айланткан экен. Азыр Дасме командасына кур дегенде көңүл жубатчу топ абада эле зарыл. Эсепти дароо теңеп коюу бул оңой эмес. Ошентсе дагы адегенде көңүл жубатчу топту салгандан кийин командага кандайча канат бүтөрүн тараптар жакшы билет. Ал ортодо финалдык ышкырык жаңырып, жарым финалдык жолдомонун ээси 2-0 айырмасында Дасмиян. Саламатсыңар башары айылы райондо көчөлөр ки чоң кыздарга сулума чмок мекениме элиме жериме салам эсен аман ассалам алейкум ассалам көлгө салам жакында барып салам эскалава чалмага тез арамистерими сиздерге наденсе пешка мобильна мерседес ким сейчас на лего селекче на вышке дагы салам это паника мэйси эскеле доскеле жаңылары ню мектеби маскерим универим ю аттене меселерге өмүр бою чын дилимден барыңа thank you everybody let's go. Мына ошентип алдыңыздарда өтүнүзгө көрүп жаткандай Мегаком командасы менен Аю командасы беттешкен турат. Мына ошентип калыстын жаңыры менен оюн башталды. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде Мегаком командасы чабуулуна абдан катуу жасоонун үстүндө аракет кылып жатышат. Топ кайрадан Мегаком командасында. Дейчекти болбой аңгыча бул жерден апсайд болду окшойт, топтон эртерээк чуркап кеткендиги үчүн. Аны эмесе кайрадан Узатмаса гол! Урматтуу агайжандар, мына ушул голду киргизген Мегаком командасынын 10-чы номердеги Улан Барпиев. Сима! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Esep 1-0, bir golden avtarı olan Barpiyev. Megakom komandasının 10-чы номери. Караңыздарчы, мына ушул жерден аз гана жерден гол киргенде жаздады. Ай. Айбагандай коркунучтуу. Айбагандай коркунучтуу узаттуу болду. Ким билет, азыр балким эсеп 1-1 болуп калыштыгы ыктымал. Эгерде Аю командасы ушул деңгээлде ойной берсе. Мынакей алдыңыздара келип бараткан талааны оң жагына узатылып өтүп берилген топ жыйынтыгында ал жерден ай караңыздарчы, мына ушундай кызыктуу оюн десек болот. Аны эмесе кайрадан чабуулууда Мегаком командасы. Караңыздар, жекеме чыгуу. Ай аз жерден азгана жерден гол киргенде жазданды 16-чы номердеги Атабеков Медетбайкенин соккусу. Аны эмесе бизге дагы бир СМС билдиргендир, ошондо жеткирип коелу. Аңгычакты болбой, талаанын оң жагынан көтөрүлгөн топ
өз эсине жетпей калды. Аны эмесе SMS алып койсок, урматтуу Мегаком командасы бизге утуп берсеңер, силерге bir яшик аю дейт. Мына ошентип калыстын ышкырыгы менен биринчи таймдагы соңуна келип жетти. 1-0 эсеп алдыда Мегаком командасы. Мына ошентип экинчи таймдагы башталды. Кайрадан топто Олан Барбиев талан оң жагынан суруп чыгып, мынага караңыздар, учурда айдын. Караңыздар, Жорбатов агай туугандар алды гана жерден гол кирип кете жазады. Бизге SMS билдиргенде Мегаком командасындагы экинчи номердеги Жунсаев Мукашбаке келди. Жунсаев Мукашбаке, сиз эң мыкты коргоочусуз дейт. Мукашбаке коргоч. Esep 2-0. Экинчи голдун автору болуп Кулайманбеков Тилек. Мына ошентип экинчи таймдагы соңуна келип жетти. 2-0 упай менен Мегаком командасы жеңди. Аны эмесе урматтуу агай туугандар, аздыркы бетешет турган 5 минуттан кийин бетешет турган команда Супер KG жана Тамашо командасы болмокчу. Барыңыздарды мына ушул бетешке чакырабыз. Golçevler. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. Учурда Көкмай саңда КТРК курама командасы менен ырчылар менен бийчилерден түзүлгөн беттеш башталды. Адатта колуна микрофон кармап, сахнада элдин кол чабууларына арзаган таланттуу инсандар бул ирет топту тебүү боюнча өз таланттарын футбол талаасында көрсөтүп, көрүүчүлөрдү таң калтырышууда. Байкаганыңыздай эле көрүүчүлөргө оюнчулардын арасында айым болсо да айырмаланып, ойноп жаткан Айпери Кубик кызын баса белгилеп кетпесек болбос. Туура топту өз дарегине жеткирүү тебүүсү менен өзгөчөлөнүүдө. Баса ырчы кызын колдоп келген көрүүчүлөр арасында Кудул ырчы Айперинин атасы Кубик Халков толтурат. Атасы бул ирет кызынын ырдоосуна эмес, топту тебүүсүнө сүйүнүп, сыймыктанып дегендей. I'm talking here and now. Let's go. Right now is where you shine. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you going, no matter where you've been. Let's go. Oyun абдан кызуу жүрүүдө. Оюнчулардын ар бири кара терге түшүп, жарым финалга чыгуунун аракетин көздөп, колдон да буттан да келген аракетин жасоодо десек болчудайбыз.
let's make it happen. Ooh, let's make it happen tonight. Let's make it happen. Ooh, let's make it happen tonight. Let's make it happen. Let's go. Let's go. Let's go. It's now or never. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле ырчылар жана бийчилер командасы коомдук телеканалга утушту оңой менен бере койгон жок. Аракетин толугу менен жумшашты. Бирок оюн деген оюн экен, бири жеңет, бири жеңилет. Бул саам ийгилик КТРКга ооп кетти. Минтип оюндун ортосунда киргизилген жалгыз топ КТРКны кийинки турга алып чыкты. In a hopeless place, we found love in a hopeless place. Shine a light through an open door. Love and life, our real divide. Turn away, 'cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling. Биз физически чарчап калдык. Бардыгыбыз жакшы ойнодук, молодец, аракет кылдык колдон келишинче. Бирок биздин дагы өзүнчө бир тренировкабыз кичине жакшы жогорку деңгээлде де болгон эмес. Ошонун себебинен өкүнгөн жокпуз. Негизи башынан эле супер инфону биринчи уттук. Ошого сүйүнгөнбүз. Быйылча ушул жетет, эмдиги жылы Кудайым буйрса утабыз деген ой бар. Супер кийчи сары түстөгү кийимчен команданын курамы төмөнкү таризде. Дарбазада 1-чи Адилет Усубакунов, 5-чи Талант Мамытов, 15-чи Адыл Раджапов, 10-чу Толубай Малаев, 11-чи Жодар Мырзахматов, 9-чу Жыргал Файзуллаев, 7-чи Иса Иманкулов, 4-чу Нурбек Тургуналиев, 14-чу Азамат Нургазиев, 6-чы Жаңыл Жолочиева. Дагы бир жолу белгилеп кетебиз, урматтуу көрөрмандар, бул жыйынтыктоочу чейрек финалдык беттеш. Жеңүүчүсү түз эле жарым финалдык жолдомого ээ болуп, ал жерден коомдук телерадио корпорациясы менен кез келмекчи. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте майдан үстүндө көбүңүздөргө көрүнүп калган, таанылып калган жигиттерибиз орун алып отурат. Андыктан ар бир коюлган чабуулга сиздердин дагы колдоп сүрөп турууңуздар аябагандай зарыл. Бул бир жагынан оюндун деңгээлин дагы жогорку чекке чыгарып коймокчу. Кызыл түстөгү кийимчени тамашоонун жигиттери, кызыл түс айтмакчы бул эми жогорку ылдамдыктын белгиси. Жана күнү кече бул команда КТРКнын жигиттерине 11 кадамдык бактысына майдан гана алдырып койгонун белгилеп кетишибиз керек. Ал эми сары түстөгү кийимчен супер кийчи жамааты 1-0 эсебинде Дем театрын утуп эми чейрек финалдык таймашка чыгууда. Экөөсү тең, бири-бирине дээрлик шайма-шай келген тарап. Андыктан кимисинин жолу болсо ошол тарап гана жеңишке жетүүсү толук мүмкүн. Жалпы эле бул мелдеш туурасында сөз кыла турган болсок,
Бұл 3-ші рет расмий түрде өтіп жатқан Суперинфо кестінен кубогу ал эми алгачкысы биринчи жолу 2008 жылы. Өзүңүздөр жакшы билгендей Кыргызстан курама командасы олимпиадалык оюндарда аябагандай жолду болуп келгенден кийин дал ушул жалпы калайык журтту жалпы дене тарбияга үндө иретинде Суперинфо кести атайын демилге көтөрүп чыккан жана демилгесинин акыбети бүгүн кандайча чоң саамалыкка айланып бара жатканын дагы өзүңүздөр жакшы байкодосуздар. Бул арыш уламдан улам жылдан жылга өзүнүн деңгээлин жогорулатып, учурда биз эми аябагандай кызыктуу, байгелүү мелдешке ортоктош болуудабыз. Эгер деле бул мелдеш ушул көйдө уланып олтурса, оюбузча эми оюндун финалдык бөлүктөрү аябагандай чоң аншлаг менен өтөт деген ойдобуз. Оюмча бул көрүнүш ошого эле барууда. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, азырынча тамашоунун дарбаза тегерегинде өрт чыгып баштады көрүнөт. Буга себеп Супер Кейджинин жигиттери тынымсыз дамаамат койгон чабуулдары. Аны менен биргеликте Супер Кейджинин көрмандары дагы аз эмес окшобойбу. Кайрадан топтун үстүндө Супер Кейджи командасы оң жактан узатылган топ. Оң жактан узатылган топ аз гана жерден гол киргизет жасады. Кайрадан топ Супер Кейджи командасында. Өзүңүздөр байкагандай, топко абдан көп басымды жасап Супер Кейджи командасы бир аз аябагандай коркунучтуу оюн көрсөтүп жатат. Эгерде беттеш тең-тең болуп чыкса, анда 11 метрлик айыптан кыргызча айтканда пенальти болот. Пенальтиден жеңишти жеңсе, ошол команда жарым финалга жолдоп алат. Мына ошентип биринчи таймдагы соңуна келип жетти. Өзүңүздөр көргөндөй сары түстөгү Супер Кейджи жана кызыл түстөгү тамашоо курган командасы биринчи бөлүктө тең-тең болуп чыкты. 3-ші рет расмий түрдө өтүп жаткан Суперинфо кестинин баш байгесине аргымактын дагы бир кызыктуу түрү болуп эсептелген тай, кадимки тай коюлгандыгы дагы жөн жерден эмес. Кул жеймин дейт буйрукту, Кудай билет буйрукту демекчи. Эки жаат тең, дал ушул жөн жерден ойношпостон баш байге үчүн эт бетинен кете жанды жанга уруу менен кармаш көрсөтүп жаткандыгы бул эми баарыбыздын купулубузга толот деңиздерчи. Андыктан ар бир коюлган жандуу, иштиктүү чабуулду урматтуу көрөрмандар, келиңиздер. Кызуу алакан чаап, кош колдоп, сүрөп, колдоп турмакчыбыз. Кайрадан Супер Кейджинин жигиттери 9-чу катар санындагы Жыргалов Файзуллаев топту өнөктөштөрүнө жеткирүү аракетин көргөнү менен биз көрүп тургандай топ дале болсо тамашоунун жарым талаасында көбүрөөк кармалууда. Толубай Малаевдин кыйыктата чыгарып берүүсү анткени менен эми тамашоудагы жөн калбай 80-чи катар санындагы Рустам Нурболотов. Көбүңүздөр билет болушуңуздар керек. Рустам Кейджи 77 командасында ойноп келет. Команданын эң бир көзгө басар, ортоң колдой болгон оюнчулардын бири. Оюн андан ары буйруса өз нугунда уланмакчы. Жанарактан бери коргонууда жаткан тамашоонун жигиттери чындап күчөнүп кирдиби? Айтор маал-маалы менен аябагандай курч каршы чабуулдарды уюштуруп башташты. Албетте, оюндун акыркы мүнөттөрүндө алар
капилет жерден чабуул коюу менен оюнду алып кетүүнүн аракетин көрөрү дагы анык. Ооба, оюн аяктарына саналуу гана мүнөттөр калып олтурат. Айткычактуу болбой, бул беттеш 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Демек, күйөрмандардын көптөн көп күттүргөн 11 кадамдык бакты сынамайы дагы келип олтурат. Азыр эми кубалагандагы Кудай, качкандагы Кудай демекчи, барысы тең бир тегиздикте анык болот окшобойбу. Албетте, биринчи болуп сокку туштоо бул аябагандай жоопкерчиликтүү, толкундата турган маселе. Андыктан командасынын жоопкерчилигин өз колуна алган таланты Мамытов, команданын башчысы Айбек Жолдошбай уулу менен болгон эрөөлү карап көрүп турмакчыбыз. Баракелди. Бул жолку эрөөлдө Айбек Жолдошбай уулу жеңүүчү болуп чыкты. Мындай шыкты. Ал өзүнүн командасына ыроолоп олтурат. Ал эми Эрбек уулу Адилет. Байкадыңыздарбы? Никита эч бир күчкө салбастан акырын гана бурчка чеберчиликке салуу менен топту тоголото салыптыр. Футболчулар көбүн эсе күчкө салып тебишет. Анткени чеберчиликке салуу бул аябагандай опурталдуу. Көп күчтү сарптап койгондон кийин чеберчиликке салуу аябагандай кыйын. Дагы бир жолку Супер Кейчинин аракети оңдуу чыгып, 9-чу катар санындагы Жыргал Файзуллаев жалпы эсепте 1-1-ге теңей алды. Бирок мүмкүнчүлүктү пайдалануу боюнча азырынча Тамашоонун дагы бир артыкчылыгы бар. Учурда 10-чу катар санындагы Каныбек Өмүралиев аттуу Тамашоонун ортон колдой болгон оюнчусу дарбазачы Адилет Усубакунов менен эрөөлгө чыгууда. Ana ise jitini Anadolu çoğduruz asırlık Ova, buna başıntık Ömür Aliyev Kanbek'teki jol olup Esem azırınca 2-2 bolup gele jatat. Hayradan 2-1. 2-1 esep aldıda azırınca Тамашоу командасы. Албетте, көрүп турган күйөрмандарыбыздагы бир катар акчаларын командаларга сайып койгон. Ошондуктан келиңиздер. Кийинки 15-чи катар санындагы Адыл Раджапов керекке жарап абалды оңдоп кете алды. Жалпы эсеп 2-2-ге айланып олтурат. Бирок Тамашоунун дагы бир кошумча соккусу бар экенин унутпайлы, урматтуу күйөрмандар. Бул жерде мен көп нерсе дарбазачынын чеберчилигине багыныкты. Адилет Усубакунов Бактар Богомолов жыйынтыгы 3-2 Аракелде Айбек Жолдошбай уулу экинчи рет сокку мизин майтарып, эми Тамашоу командасы жарым финалга чыгуу үчүн бир кадам гана калып олтурат. Эгер деле ушул жолкусунда Тамашоу жолду болуп чыкса, тагыраагы Намаз Мукулов топту туура тийип дарбаза торуна түшүрсө, анда Тамашоу жарым финалда коттуктайбыз. Албетте, оюндун жүрүшү боюнча Тамашоу коргонуудан таптакыр чыккан эмес, бирок футболда айтылгандай, эгерде сен кийрибесең, анда сенин дарбазаңды топко толтуруп коюшат деген накыл кеп дагы бир жолу далилдендиби? Сезбеди сагынганың